Баткенде мектептен келе жаткан 4 окуучуну Тажикстандын окуучулары сабап тез жардам ооруканага алып кетти. 23 сентябрда саат 13 чамасында Баткен районунда 4 окуучуну Тажикстандын окуучулары сабап салды. Маалыматка караганда, райондун Аксай айыл аймагына караштуу Көкташ айылындагы Шайдулла Ганы атындагы орто мектебинин 8-классынын 4 окуучусу сабактан чыгып үйлөрүнө кайтып келе жаткан учурда аларда Тажикстандын Исфара районунун Майский айылынын 30 чактуу окуучусу сабап салган. 4 окуучуну тез жардам унаасы Баткен шаарына алып кетти. Тажикстандын Самонян аймагында тажик жарандары кыргызстандыктардын үйлөрүнө таштарды ыргытышкан. Балдар мектептен чыгып Назаров көчөсү аркылуу үйлөрүнө бара жаткан учурда Тажикстандын Майский айылындагы мектептин 30дай окуучусу урган. Жогорудагы окуя боюнча Көкташ айылында Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Шагам Мурзаев менен Тажикстандын Исфара райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Анвар Рахманзада менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Булак Дейлы Кейже. Боюнан түшүп калган. Каракол милициясы кош бойлуу келинди сабат деп шектелүүдө. Каракол шаардык милициясынын кызматкерлери кош бойлуу келинди сабаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан кабарлады. Акыйкатчынын Ысык көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнө келин кайрылып, 2 милиция кызматкери жана 1 тергөөчү кол салганын, бул окуядан кийин 5 айлык түйүлдүк боюнан түшүп калганын кошумчалаган. Арыздануучунун айтымында, ушул жылдын 5-августунда милиция кызматкерлери аны кармап алып ур тепкиге алышкан. Ал тургай ичке тээп өлтүрөбүз деп коркутушкан. Келин Акыйкатчынын аппаратына кайрылып, милиция кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууга жардам берүүсүн суранып жатат. Омбудсмен Ысык көл облусунун прокуроруна кайрылуу жолдоп жооп калды. Ал жактан жарандын кайрылуусу боюнча жазык кодексинин 321-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирди. Тергөө иштери УКМКнын аймактык башкармалыгына өткөрүлүп берилген. УКМКдан Акыйкатчы институтуна иликтөө иштери жүрүп жатканын айтышкан. Булак Спутник Кейже.